Бишкектен 40 чакырым аралыкта орун алган ал арча капчыгайы. Ордо каланын окуучулары, ошолор эле кыргыз тааны долбоорунун катышуучулары. Журт катары дал ошол жерде тандап алышты. Kırgız eli keng bir elden кереметтүү жерден Мен кыргызмын, кымыз ичип чоңойгон. Мен кыргызмын, кыргыз жерде ойгонгон. Манас Баатыр биз үчүн жоо кууганда, мен кыргызмын, эл тагдырын ойлогон. Мен кыргызмын, кыргыз болуп төрөлгөм. Ыйык кыргыз бешигине бөлөнгөм. Өңүм менен кыргыз көчүн улантып, дилим менен өз тилиме жөлөнгөм. Арыбаңыздар, урматтуу челе көрүүчүлөр, кыргыздын улуттук баалыктарын жайылтууну көздөгөн кыргыз таануу долбоорунда амандашып турабыз. Борбор калабыздан 18 мектептин ичинен 6 курама топ түзүлүп отурат. Балдар кыздар буга чейин кыргыздын тарыхы, салт санаасы, санжырасы, улуттук баалуулуктары менен талкуу сабак, лекцияларда таанышышкан. Алар Бак-Дөөлөт коому тарабынан уюшулуп, тийиштүү адистердин катышуусунда өткөрүлгөн. Эми минтип, экинчи баскыч көрсөтмө билим алууга кез келди. Саламатсыңар балдар. Мынакей бүгүн ушу көптөн бери күткөн көрсөтмө билим баскычына да кезек келип отурат. Кош келипсиңер. Буга чейин силер Кыргызстан долбоорунан билим берүү баскычын өткөнсүзөр. Эми болсо бу жерден силер ошол билимди көрсөтмө түрүндө өтүп, сабактарды өтүп, анын жыйынтыгында албетте сынактан өтөсүңөр да упай топтойсуңар. Анда эмесе баарыңарга ийгилик. Жалпысынан 6 топ катышууда. Алардын ар биринде 4-5тен бала. Ар бирине бирден мугалим бекитилген. Мугалимдер болсо долбоордун буга чейинки мыкты бүтүрүүчүлөрү. Салтка ылайык журт тандап алдык. Кезекти боз үй тигүү көргөзмө сагына берсек. Наркычыктаңар ма? Көзгө. Койч, керек. Эки топко бирден боз үй тигүү тапшырмасы коюлду. Катышуучулардын эч кимиси бош эмес. Ар бири боз үйдүн кереге ууктарын ташып, тээ бир кездеги бабалардан калган турак жайды тургузууга киришишти. Мына балдар, салтка ылайык журт тандап алгандан кийин эң алгачкы божо бул босого таяк болот. Босого таяк ошо жер шартына ылайык күн чыгышта караш керек. Негизинен эле босоо таяктарын биз чыгышка карата тигишибиз керек. Бирок бир нерсени унутпагыла, бул жерде биз жалгыз гана боз үйдү, бир гана боз үй тикпесе, бир нече боз үй болот. Силер билесиңер, кыргыз эли меймандос элдеринен болгондон бири-бирине артын каратпай тигишкенге, бири-бирине бир боз үйдөн экинчи боз үйгө кирүүгө ыңгайлуу болгондуктан болуш үчүн бири-биринин эшиктерин бири-бирине каратып коюшкан да. Босого таяк өзү ичине ачылат. Ошодон айырмасы бар. Анан үстүндө көзөнөкчөсү бар. Ошону алмаштырып албаш үчүн ушу белгилер да. Босого таякты орноткондон кийин керегелерди жаза баштайбыз. Анда муну кыздар келип бирөөнү кармап турула, балдар керегени чечип жая бергиле мындай. Ар бирөөңөр 1-2 кармасаңар. Мына балдар мол кереге билесиз барса. А мол кеткен саканак дейбиз. Кээркилер саканак деп могу экөөнү айтат да. Бирок силер могу бирөөнү саканак дегиле, а могу кеткен ооба сен айткандай сай булар. Бул ичи тышын айырмаганга бир чети, экинчиден бул бекемирээкте кармаганга жардам берет. Көпчүлүк маани бербеген, бирок көчмөндөр катуу карманган эрежелер да эске салынып турду. Жана кыздар унутпагыла, түндүк көтөрүлмөйүнчө боздун ичине кыздар кирбейт. Бул боз үйдү тигип жаткан команда Элнуру жана Мураз командасы. Анда эмес ошолордон бир аз сурап алып, үйрөнгөн жөнүндө билсек. Саламатсызбы? Саламатсыз. Сиз эмне кылып атасыз азыр? Мен азыр керегелерди бириктирип атам, алар жип айланып ичинен ортолорунан чыгып барып байланат экен, анан жаңы үйрөнүп атам анчасы. Оор бекен? Эми жакшыраак үйрөнүп алса оңой эле го, башында болгонго, биринчи жолу болгонго чота кыйын болуп атат. Эмнегеде? Рахмат. Иштериңер кандай балдар? Буюрса жакшы. Биз азыр ошо керегени саканактарын ашташтырып, биз кереге боо менен чалып байлап жатабыз да. Бул коозураак болуш үчүн ошо кереге боону сыртынан чалып байлап, чалыштырып байлап жатабыз. Жер көзөнөкчөнү өткөзгөндөн кийин бул өзүнчө жасалган. Бул жерге жыгачты салып туруп, анан бул жерден тартып койгондо жыгач өзү кармап калат.
А бунун кызматы негизинен жана уук көтөргөндө бул кереге жайылып кетпеш үчүн ушу кереге чалгычты чалып чыгабыз да негизинен. Могул жерде мону чалып коебуз да. Ошон үчүн бул кереге чалгыч деп аталат. Могул жерин оңдоп күтөбүз. Азыр биз босоо таяктан баштап азыр керегелерин ашташтырып жатабыз. Андан кийин уктарын өтөбүз. Мынакей адил иш чарабызда ортосуна келип калды окшойт. Иштер кандай жүрүп атат силерде? Иштер албетте жакшы жүрүп атат деп айта алам. Азыр тилекке каршы жамгыр жаап калды, ошого бир аз жай иштеп калдык, бирок ага карабастан биздин окуучуларыбыз ушунчалык кызыгуу менен иштеп жатышат. Ушу биринин артынан бирин кылып, биз дагы мугалимдер ага үйрөткөнгө да жетишпей жатабыз, аябай ылдам да жүрүп атат. Мындай айтсак абдан жакшы, окуучулардын да кызыгыбыз да жакшы, үйрөнгөн да абдан жакшы. Демек окуучулар өзүнө көп нерсени алды бул проекттен. Албетте мен айта алам, ушу боз үй тигүүдө эле мисалы 1-2 жабдыктарды эле билебиз да биз негизиненчи. Могу майда чүйдөлөрдү окуучулар көп айырмалай албайт да. Биз ошолорду окуучуларга үйрөткөндө алар өзүнчө кызыгып да үйрөнө башташты. Балдар мына аз түндүк көтөрөбүз, түндүк көтөргөндө босоо тараптан көтөрүш керек, босоо таяк тараптан кайра түшүрүш керек. Бул түндүктү түшүндүрө кетсем, буларды чаңбарак дейт. Могу айланасын тегеректи, алкак дейт. Могусун баскак дейт. Түшүнүктү? Анда боз үйдү көтөрө эле акырындап. Топтун мүчөлөрүнүн ар бирөөнө өзүнчө көңүл буруп, ар бирөөнө үйрөткөнгө аракет кылып атабыз. Мен ойлойм, бул боз үй тиккенден кийин сынагында да өздөрү жакшы көрсөткүчкө жетишет жана кийин боз үй тигүүдө дагы өздөрү бир өз алдынча тиге алат деп ишенем. Бул аты жабык баш деп аталат. Бул түндүк тарапта жабык баш. Жабык баш өзү эки болуп, биреси могу уук тарапта, биреси түндүк тарапта. Бул негизи кызматы бул коозчулук үчүн. Жигит тартынып, кана береге бийлели, үй жарышка чакырып, ким бийлеймин. Кандай тартасың? Кандай тартасың? Сайынбы. Кооздуктары жабык баштарды жаап, азыр турдукту жаап жаткан учурубуз. Азыр бүтүп баратабыз. Ошону турдуктан кийин үзүк бар, анан эшик, биринчи эшикчи, анан үзүк, анан түндүк жабы бар. Ошентип боз үй да тигилип бүттү. Окуучуларыбыздын канчалык деңгээлде үйрөнгөнүн сынактан байкасак. Ал эми сынактын шарттары менен тааныша кетсек, ар бир топ өзүнүн атаандаштарына бирден суроо узатат. Суроого бир гана топ жооп бере алат жана жоопко 1 мүнөт убакыт берилет. Эгерде жооңар 1 мүнөттөн ашык болсо, жооп саналбайт. Албетте суроолор боз үй жөнүндө болушу керек. Ал эми суроонун канчалык деңгээлде туура болгонун биздин калыстар тобу текшерип упайларын бермекчи. Ал эми калыстар тобунун өкүлдөрү менен тааныштыра кетсек, Мураталиев Алмазбек, Акматов Болот жана Шаякунова Жанат. Анда эмесе баштасак, алгачылардан болуп, чучугулак кармасак, ушул кайсы топ биринчи баштаарын аныктап алсак. Анда ар бир топтун бирден өкүлдөрү келсен, Çok salıp, min bir türlü sır katıp, muğun biyim biledin, göksөгөнүң көздөгөн, алгыр куштay атылып, чын дилимде. Кыргыздын салттуу турак жайына катылган философия. Боз үйдөн эңкейип кирип, мындай учурашкан сыяктуу болуп кирет да. боз үй жасалгаларынын мааниси. Кооз катары колдонулат. Көпчүлүк көргөн, бирок аталышын андабаган нерселер. Аяк кап жана чыктан. Окуучулардын эле эмес, көрүүчүлөрдүн да көңүлүн бура турган суроолор. Көк эмне кызматты аткарат? Биздин алгачкы сурообуз Мүрөк тобуна боз үйдө канча геометриялык фигура бар жана ошонун аттарын атай кетсеңер. Бул боз үйдө деген айлана, ромб, үч бурчтук, төрт бурчтук, параллелепипед, цилиндр, конус, үч бурчтук. Кайсы калып калды? Анда толук жоопту айтып койсоңуз. 8 геометриялык фигурадан турат. Айлана, квадрат, тик бурчтук, үч бурчтук,
цилиндр, конус, трапеция, ромб. 8. Экинчи топко сурооңор. Мүрөк тобу бул биздин сурообуз Жаш Тилек командасына үзүк койдун кандай жүндөн жасалса бышык болот. Жаш Тилек топ жооңор. Туура жоопту айта кетсем, үзүк койдун күзгү кылчык жүндөн жасалса бышык болот. Биздин сурообуз бул Мурас командасынын төмөнгүчө чий бышкан айдын кыргызча аталышы кандай? Жай айында бышабы? Кайсы жыл мезгилинде? Кайсы Жай, ошо жай мезгилинде бышат топ. Айда, ай. Айын билбейт. Бул биздин туура жообуз төмөнгүчө бул баш оонун айында бышат. Боз үйдүн ичинде кийимдер жана ашкана буюмдарды илинүүчү буюм эмне деп аталат? Акшумкар тобунан аяк кап жана чыктан. Негизи биздин жооп бул кийимдер илинүүчү бул алабакан болчу. Жооп туура эмес Тилекке каршы. Алабакан бир нерсени жүрөп көтөрүүгө, тирөөгө жейилип коюуга ылайыкталып жасалган шыргай жыгач. Булак кыргыз тилинин сөздүгү. Уук кереге деп эмнеге чогуу айтылат? Эл нуру тобу биздин жообубуз уук жана кереге бири-бирине көз каранды болуп тургандыктан боз үй негизинен салынганда ошондуктан чогуу айтылат. Жооп толуккандуу эмес, себеби уук менен керегени бир адам жасайт да, мисалы үчүн түндүктү деген түндүк жана уук деп айтпайбыз да. Аны деген түндүктү башка адам, анан уукту башка адам жасайт. Ошон үчүн уук менен керегени бир адам жасаган үчүн уук кереге деп айтылат. Боз үйдүн жасалышында кайсы кол өнөрчүлөрдүн колу тийген? Биздин жообуз биринчиден бул ар кандай жыгач тетиктерин жасаганда бул устачы, жыгач устачы. Андан кийин ал эми жана кийиздерин ар кандай эмелерин болгондо бул оймочу, тикмечи, дагы оймочу, тикмечи, кол өнөрчү, дагы оймочулар жана башкалар. Жооп толуккандуу эмес. Бул жерде оймочу бар болчу, зергерчи бар болчу, бычмачы бар болчу, эшмечи бар болчу, чырмакчы бар болчу. Жаш Тилек тобу биздин сурообуз Мурас тобуна ууктун канча түрү бар? Ууктун 2 түрү бар. Билбейт. Ууктун 2 түрү бар. Бул биринчиси болсо бул кереген ууктары, экинчиси болсо бул босоого таяктын ууктары. Жаш Тилек тобунан Акшумкар тобуна суроо. Эшме менен сызманын кандай айырмасы бар? Жооп жок. Эшме койдун жүнүнөн, эчкинин, топоздун кылтагынан, жылкынын куйрук жалынан түйдөктөп, ширатуу менен эшилген жип аркан. Эл нуруна биздин сурообуз тегириш деген эмне? Биздин жооп төмөндөгүдөй болмокчу. Бул тегириш деген бул кооздук каттары колдонулат да, бул сызылып жасалып, бул кооздук каттары ошо оюлуп, кооздук каттары колдонулат. Тегирич кооздук үчүн ууктардын матоосунун үстүнөн тегерете айландырып тартылган, чачысы керегенин башына тиер тийбес болуп кооздолуп жасалган эндүү тасма, кооздук жасалга. Булак кыргыз тилинин сөздүгү. Жаш Тилек тобунан Асылдар тобуна суроо. Кийиздин кандай касиеттери бар? Биздин сурообуз, биздин жообуз. Бул кийиздин бул ар кандай касиеттери бар. Биринчиден болсо бул аба ырайынан ошо жандай туруктуу болот. Анткени ар кандай абалдар, ар кандай эмелер болуп калат. Жамгыр жаап же бир кар жааганда бул туруктуу келип, анан жылуу да келет. Андан кийин кийиз бир гана ошо жылуулук эмес, бул эми жандай күмүштү дагы тазаласа болот экен. Үчүнчүдөн бул жанда ар кандай курт кумурскалардан, эмелерден, жөргөмүштөрдөн сактап, ага тийишпейт экен. Жооп толук эмес. Ошого кошумчалап кетсем, бул күндүн нурунан жанагындай терс энергияны өзүнө сиңирип алып, ичке киргизбеген да бир касиети бар. Жана нымдуулукту сактайт.
температураны сактайт, ынымдуулук өзүнчө. Биздин суроо Акшумкар тоона көк эмне кызматты аткарат? Көктү болсо баягы жылкынын терисинен, эчкинин терисинен жасса болот. А көк менен баягы чыртылган нерселерди жамап тиксең да болот. Баягы тигип бир нерсе кыласыз. Жооп туура эмес. Көк кереген бириктиргенге жардам берет. Ар нерсе жамаганга болот. Сен ошону кылат деп айткан жоксуң да. Суроо алган топ мүчөлөрү талашып тартышып, туура делген жообун аныктаган соң ортого бирден өкүлүн чыгарууда. Мурас тобусунан Элнур тобуна суроо. Үй ээси, төреси боло алабы? Эгерде үйгө конок келе турган болсо, үй ээси, төреси боло албайт. Ал эми конок жок болсо боло алат. Жооп туура. Мурас тобунан Асылдар тобуна суроо. Боз үйдүн эшиги эмне себептен жапыс болот? Боз үйдүн эшиги деген бул керегелери менен бирдей болуш керек. Бою бир аз ошо керегелерден бир аз өйдөрөөк турат. Бир тең салмактыкты кармап туруш керек да, ошон үчүн жапысыраак болот. Чыгып баратканда күнгө кыргыздар күнгө эметип ишенишет, күнгө жуунгөн сыяктуу болуп чыгышат да, ошонун себептен. Туура эмес болуп. Мурас тобунан Мүрөк тобуна суроо. Боз үйдүн таяктары кандай табигый боектор менен боелот? Бул жыгачтардын боектору бул жошо менен боелот. Ал деген уу коргошундун тамырынан жасалат. Жооп туура. Боз үйдүн түндүгү кимге? Жаш тилек могу. Мурас тобунан Жаш тилек тобуна суроо. Боз үйдүн түндүгү канча кызмат аткарат? Биздин жооп бул түндүк негизинен түндүктүн кызматы бул жарык кирүү булагы болуп эсептелинет. Экинчиден бул коломтодогу түтүндү чыгаруучу жана үчүнчүдөн тең салмактуу кармап туруучу касиеттерге ээ. Жооп туура. Акшумкар тобу биздин суроо. Элнур тобуна. Босого таяк канча бөлүктөн турат? Босого баш канча бөлүктөн турат? Босого таяк канча бөлүктөн турат? Босого таяк бул эшик жана көзөнөкчөлөр болуп эки бөлүктөн турат. Толук жооп бул 3 бөлүккө бөлүнөт. 3 бөлүктөн турат да. Мына биринчи баш босого, таяк босого, каалга болот. 3кө бөлүнөт. Акшумкар тобунан Асылдар тобуна суроо жатсам, жабык баштын этегине эмне улай тигилет, жана алар канчага бөлүнөт? Жабык баштын этегине оймо түшүрүлөт. Анын оң же терс? Жооп туура эмес. Жабык баштын этегине карай бул тегиргич уланат, ал эми тигилет, ал эми экиге бөлүнөт. Ошол тегиргич ал түркү жана алдыңкы болот. Акшумкардан суроо Мүрөк тобуна. Боз үй эмне үчүн боз деп аталат, эмне үчүн ак үй деп аталбайт? Жообубуз деген бул Мүрөк тобунун жообу. Сырт кебези деген бул биздин кийизи мындай боз болгондуктан ошо боз үй деп аталып калганда, ошондуктан биз ошентип ойлойбуз да. Байыркы кыргыздар деген акты деп тергеп айтышчу, ак ат дебей боз ат деп айтышчу, ак ит дебей боз ит деп айтышчу. Негизи ак деген акты деген куудай билишчү да, ошондуктан боз үйдү ак үй дебей боз үй деп атап калган. Биздин сурообуз бул Жаш тилек тобуна желбоо эмне кызматты аткарат? Биздин жооп түндүктү көтөрүүдө, түндүктүн тең салмактуулугун кармап туруу үчүн колдонулат. Боз үйдүн өрө кийиздери деп эмнени айтабыз? Жок. Айрым жооптор күлкү менен коштолуп, долбоор катышуучулардын көңүлүн көтөрүп атты. Боз үйдүн өрө кийизине туурдук, үзүк жана эшик
боз үйдүн өрө кийизинен турдук, үзүк, түндүк жабуу жана эшик тыш. Биздин сурообуз бул жабык башка аягына ошол тегириш кошулуп тигилет да, бирок экөөнүн айырмасы эмнеде? Тегириш менен жабык каптын айырмасы, тегириш деген бул кооздук үчүн колдонулат, ал эми жабык кап болсо бул боз үйдүн тең салмактуулугун, бүтүндүгүн кармап турат. Ошол алардын айырмасы. Жооп туура эмес, анткени жабык баш бул кездемеден же болбосо кийизден жасалат, ал эми тегириш болсо бул сызма болот дагы, ал кооздук үчүн колдонулуп, оймо чиймелер менен болот. Эл нуру тобунан Мүрөк тобуна суроо, ак өргө менен жөнөкөй боз үйдүн айырмасы. Бул ак өргө деген бул керегелери 6 канат, анан чоң болот. Түндүгү дагы чоң болот да. Ал эми боз үй болсо ал кичинекей болот. Анын керегелери дагы же канаттары дагы 4 же 5 канаттардан гана болот. Жооп туура эмес, себеби канаттары аз, канаттардын саны аз болсо деле ал ак өргө боло алат. Экөөнүн айырмасы бул ак өргөдө меймандарды тосуучу жай, ал жакта ашкана болбойт, ал эми жөнөкөй боз үйдө ашканасы бар. Мен суроом Мурас тобуна кереге боо менен кереге чалыштын эмне айырмасы бар? Кереге боо менен ал ошо керегелерин бекемдеп байлайт, ал эми кереге чалгыч менен ал чалып ошо кооздук үчүн колдонулат. Жооп толугу эмес. Кереге чалгычты керегелер чалып, илип, катырып, бекемдеш үчүн кереген саканак же сакана болот. Кереге боо ал ичинен тартылып, ашташкан жерлерин тартат. Биздин сурообуз Акшумкар тобуна. Бул ошол боз үйдү кургандан кийин жан жаган учурда тамчы өтпөш үчүн кандай ыкмаларды колдонушкан? Суу тамган жерин бакан менен уруп койсо болот да, ошондой ыкмаларды аткарат. Тамчы тамбай калат. Жооп толук кандуу эмес, ошо бакан менен уруп, ныкталгандан кийин дагы ошо боз үйдүн тегерегин казып коюшат. Сынакта соңуна келип жетти. Сөздү Калыстар тобуна берсек. Урматтуу балдар, ушул сынагыбыз аягына чыгып келди окшойт. Эми биз азыр Калыстар тобу менен эсептеп көрсөк, айта берейин силерге. Баарыңар даярсыңарбы? Аягынан баштайын анда. Мурас тобу 0,3 упай менен Мурас тобу болду. 5-орунда Асылдар тобу 1,2 упай менен. Ал эми 4-орунда болсо Акшумкар тобу 1,5 упай менен. 3-орунда 3,4 упай менен Мүрөк тобу. 2-орунда 3,8 упай менен Жаш Тилек тобу. Ал эми 1-орунду Эл Нуру тобу алды 3,9 упай менен. Баарыңыздарга рахмат. Жакшы билип калыптырсыңар. Мындан да ары дагы өз билимиңерди өршүндөтө бергиле. Мына ошентип топтор өз упайларын алып бүтүштү. Ар бир топ өзүнүн татыктуу ордун алды. Ал эми аз упай алып калган топторго эч кайгырбагыла демекчибиз. Анткени алдыда көптөгөн сынактар жана мүмкүнчүлүктөр бар. Бияктан боз үй кантип тиккени, боз үйдүн ичине эмне кирет, атты кантип токуйт, кыргыздын таанып атам. Мисалы, көргөзмө сабакта сайма сайганды үйрөтсө, мен аны ушундай кийинки мындай кичинекей сиңдилериме ошону үйрөткөнгө аракет кылам. Анан айылга барганда дагы өзүмдү сынап ошолорду колдонгонго аракет кылам.